Assalamu alaikum ардактуу мекендештер. Кымбаттуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, өзгөчө, айрыкча жаштар, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө боюнча IT тармагы аябай актуалдуу болуп жатат. Ошондуктан бул тармакты билип, үйрөнүп алганыңыздар дурус. Учурда Бишкек шаарында Турусбеков көчөсүнүн 109 дарегинде Motion Web деген IT академия аябай популярдуу иштеп жатат. Бүт жаштарга IT тармагын кыргызча үйрөтүп атыптыр. Мен атайын кызыгып, убакыт бөлүп Motion Webке келе жатамын. Дареге Турусбеков көчөсүнүн 109 дареги. Мына ушул Elite House курулуш компаниясы курган Maximum Plus зданиясынын 3-чү кабаты. Тетиги жерден киресиздер, 3-чү кабатка чыгасыздар, командага кошуласыздар. Мынаке, туугандар, мен Elite House имаратынын 3-чү кабатына лифт менен көтөрүлүп чыгып, Motion Web IT академиясына жакындап келе жатам. Сиздер 3-чү кабатка чыгасыздар дагы коридор менен түз жүрүп, анан сол тарапка буруласыздар. Мынаке, мени IT академиянын жетекчиси өзү тосуп алып жатат. Буюрса, сиздер келе бересиздер. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Кандайсыз баке? Жакшы, өзүңүз? Иштериңиз жакшыбы? Шүгүр, алхамдулилла. Өзүңүздү бир катар тааныштырып койсоңуз, мырзам. Мен Алтынбек уулу Канатбек. Жашым 24-тө, үйлөнгөнмүн. Ушул Motion Web IT академиясынын түзүүчүсү, негиздөөчүсү болобуз. Машалла, көз тийбесин. Абдан жакшы. Канча ай мурда же канча жыл мурда бул IT академияны түптөп, анан иш баштагансыздар? Биз ушул жылдын февраль айында баштаганбыз. Быйыл эле? Быйыл эле, февраль айында баштаганбыз. Анда башында онлайн баштаганбыз. Эми ошол бир катар ошо офистерди ачып, кеңейдиңиздер, чоңойдуңуздар дегенде, э? Машалла. Жакшы, окуулар жүрүп атабы? Жакшы, Кудайга шүгүр, сон буюрса. Кана, бир катар мага тааныштырыңызчы. Бул IT тармагы бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча замандын талабы болуп атат. Бул нерсе биздин Кыргызстанга, кыргыз жаштарына да келип жетти. Эми IT-ни бардыгыбыз үйрөнүшүбүз керек. Бул замандын талабы. Жарайт. Жүрүңүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Биз Бишкектеги Motion Web IT академиясына кирип баратабыз. Азыр баарын тааныштырмакчыбыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Так, бир чекеден тааныштыра бериңиз, Канат мырза. Так, бул биздин open space деп коет, ачык тактап айтканда, бул жер ачык орун деп айтылат да. Ачык орун. Ачык орун деп аталат. Эгерде студенттер бул жерден тренингден чыгып, курстардан чыгып, дагы өздөрүнчө кошумча отуруп, бияктан алектенсе болот. Ушул жакта өздөрү дагы баягы үйрөнгөнүн дагы практика жүзүндө ишке ашырышат. Агайларга жакын болот. Биякта мисалы бизде атайын кошумча дагы окуп аткан үстүнкү курстагы студенттер келип, жардам берип, өздөрүн тааныштырып, бияктан ошол кээ бирки минустар болсо, катачылыктар болсо, ошолорду түздөп, алдыңкы өзүнүн кийинки курстарга жардам берет. Жардам берет. Эми ушул жерден биз баса белгилели, Канат мырза. Бул IT деген негизи эмне? Сиздер IT академиясында кандай кызматтарды көрсөтөсүздөр, анан кандай курстарды өткөрөсүздөр? Биз ошону башында баса белгилеп айтып коелу. IT деген бул жаңы технология деген түшүндүрүлөт, негизи IT-нин ичинде тармактар көп. Ошол эле бизде мисалы фронт-энд, full stack, Android, мобилдик тиркемелер жасама, жана ошондой эле интернет-маркетолог жаатында окутабыз. SMM жагычы? SMM жаатында ошо интернет-маркетолог, мындай айтканда биз айтып коебуз, ошо SMM интернет-маркетолог. Интернет-маркетолог SMM-дин атасы деп коебуз. Анын ичинде SMM интернет-маркетологдун ичинде ошол эле SMM бар, Facebook, TikTok, Одноклассник, ВКонтакте, YouTube, жана ошондой эле сайт жасаганды үйрөтөбүз. Атайын бул бизнес ачам деген, бизнеси бар адамдарга, кээ бирөө интернеттен магазин ачам деген адамдарга атайын ошондой курсубуз бар. IT-нин азыркы убакта актуалдуулугу өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мынакей биз дагы сиздер менен ушундай технология менен байланышып атабыз, келип атайын биз үчүн тартып YouTube'га чыгарып, мисалы, мунун бар IT-нин жардамы менен. Дагы айта кетчү нерсе, IT азыркы убакта өтө актуалдуу болуп келе жатат. Мисалы алсак, мисалы электромашиналар чыгат, биз өзүбүздүн Кыргызстанда мисалы турабы. Азыр мисалы дагы фабрикалар көбөйгөндөн көбөйүп, ошолорго мисалы сайттарды, мобилдик тиркемелерди мисалы ар кандай ушундай
жаңы технологиялар менен адам ушуга акырын баратабыз. Баратабыз. Ооба. Түшүнүктүү. Анда жакшы. Окуу курстары канча убакытты алат? Канча ай? Окуу курстарында мисалы фронтенд бизде 4 ай мында сайттын өзүнө жасаганды үйрөнөсүздөр, нолдон баштап, дизайнды кошуп, жана ошондой эле сайттарды иштеткенди үйрөнөсүздөр. Ал бизде 4 ай болот. 4 ай. Full stack деген бар, бул сайттын ички жана сырткы бетин, адамдарга көрүнгөн бетин жана көрүнбөгөн бетин жасап үйрөтүлөт. Ал 6 ай болот. Жана кошумча 3 ай англис тили бар. Техникалык англис тили деп коет. Бул ошол именно ошол айтишниктерге керек боло турган англис тили. Себеби биздин студенттер окууну бүткөндөн кийин чет мамлекеттен заказ алып калышы мүмкүн. Ошол себептен биз англис тилин кошконбуз. Анан жана бизде көбүнчө курстардын бардыгы дагы бир өзгөчөлүк ошол кыргыз тилинде болот. Кыргыз тилинде бардыгы кыргыз тилинде болот. Азыр мындай заманбап технологияны IT тармагын окуп үйрөнүү үчүн кыргыз тилдүү окуу курстарын табыш кыйын негизи. Ооба да. Көбү орус тилинде, көбү англис тилинде. Бардыгы англис тилинде, орус тилинде көбүнчөсү. Региондон келген студенттер, жаш балдар мисалчы, көбү орус тилдүү курстарга барып кайра кетип калат. Себеби бизде азыркы убакта билим системасы эле өтө начар болуп жатпайбы? Ошол себептен атайын биз ушу кыргыз аудиториясына деп региондон келген, мен өзүм да региондон келгенмин. Ошол нерсени мен өзүм сезгенмин, ошол себептен биз кыргыз тилинде үйрөтүп атабыз бардыгын. Кыргыз тилинде окутабыз, кыргыз тилинде үйрөтөбүз. Заодно англис тилинде үйрөнөбүз. Биз заодно англис тилинде үйрөтөбүз бияктан. Машалла, көз тиесин. Абдан жакшы. Кана жүрүңүз. Аудиторияларды бир катар тааныштыңыз. Азыр окуулар жүрүп атат да негизи. Окуулар азыр студенттер пока келе элек. Саат буюрса бир түштөн кийин келип калышат. Анткени уже окуу жылы да башталып калды. Бул биздин биринчи аудитория. Бул жерде биз ошо келет студенттер мынакей 3-төн отуруп кантип университетте деле окуп билим алышат. Заманбап технология мынакей проектлер бардыгыбыз даяр. Wi-Fi'быз бар мисалы. И дагы бир өзгөчөлүк студенттер бияка кечки саат 9га чейин калып, өздөрүн машыгып, практика кылса, практика жүзүндө көрө берсе болот. Ооба. Жакшы. Бул жагында окуп атышыптыр, э? Жок, бул жагы окуу жери эмес, бул жери биздин сатуу менеджерибиз. Сатуу менеджерлери, ооба. Бул жерде баягы бизге келген кардарлар менен ар бир сатуу менеджер иштешет. Ар бир өзүнүн кардары бар. Чалып, сүйлөшүп, эгер проблемасы болсо ошо проблеманы чечкенге жардам берет. Мынакей бардыгы чалып азыр иш үстүндө. Мындайча айтканда колл-центр сыяктуу иштейт турбайбы? Колл-центр сыяктуу ошондой. Сатуу программаларды сатат, баягы курстарды сатат дегенде, э? Курстар сатат, программалар сатат, түшүнбөгөн адамдарга түшүндүрүп берет, мисалычы. Кээ бирөөнө дагы жакшыраак дагы өзүн өздөштүрүп ошол баягы IT курстарын кандай кылып өтөт, эмне кылып өтөт, канча убакыт болот, бүт баарын түшүндүрүп берет. Бардыгынын маалыматы бар. Сиз ар дайым бул жерде болосузбу же бул жерде жоопкерчиликтүү дагы бирөө барбы? Жоопкерчиликтүү бирөө бар, мынакей биздин Санжар деген. Санжар бул жерде бизде жетекчи. Ушул бардыгын карап, маселе болсо ушул агайга кайрылып турат. Кайрылып турсаңыз, бул агай 24 саат бою ушул жерде. Эртең саат 8ден баштап кечки 7-8 чейин ушул жерде болот. Директор экен да? Директор мындай, жетекчи. Абдан жакшы. Өзүм да окугум келип атат ужечи. IT тармагына негизи кызыгып атам. Балким IT тармагын жакшы билсем, бүгүнкү күндө Кыргызстанда эмес, балким Америкада, чет өлкөдө, Европада жүрсөм керек эле. Бирок ниетим бар. IT тармагын үйрөнүп. Келиңиз. Эгер убакыт болуп калса, ушул учебный центрде окуп калышым да мүмкүн. Сиздердин окуучуңуздар, шакиртиңиздер болуп калышым да мүмкүн. Буюрса, келиңиз. Буюрса, жакшы. Демек бул жер сатуу бөлүмү, менеджерлер иштеп атыптыр. Дагы дальше. Андан кийин бул жерге биз атайын ушундай диван окуп коебуз. Балдар келип мындай кечке эле катуу столдо отура берсе, уже чарчап калат, ошондо келип мындай эс алып отуруп, свободный отуруп иштегенге. Свободный отуруп иштегенге. Себеби баягындай чет мамлекеттегидей биз условияны түзгөнгө аракет кылып жатабыз. Жакшы. Негизи бул IT тармагында иштөө бул мындай эң эркиндикти көбүнчө мындай эң туура бул эң эркиндик талап кылат. Айтып коет го, баягындай жакшы программаларды, жакшы нерселер жасаш үчүн
жакшы условия керек да коет го. Ошондой эле биз ошо баягы айтышниктерге өзүбүздүн ошо студенттерибизге болобу, өзүбүзгө болобу, ээн эркин иштегенге мына балкондо турат биякта, таза аба жутуп иштесе болот, мисалы столду алып чыгып алып өзүрү сыртка чыгып алып, бул жерде отуруп иштегенге болот деңиз, э? Отуруп алып, себеби баягындай аудиториянын ичинде отурса дымынып кетет, мисалычы. Арга мындай жыттар болот, мисалы ошондой болуш мүмкүн. Ошон үчүн чыгып, жака отуруп алып иштей берсе болот мынакей. Өзүңүз көрүп каалаган жумуш ордун ушул жерге уюштуруп алып. Ооба, өзүр каалаганда порталга алып чыгып отурса болот. Жакшы. Бул жакта да барбы? Бул жакта да аудиториябыз, бул биздин экинчи аудиториябыз. Демек, Канат мырза, сиздер бул жерге эки эле аудитория уюштурдуңуздар да? Ооба, эки аудитория уюштурганыбыздын себеби биз студенттерди жеке көзөмөлгө алалы дедик да. Жеке көзөмөлдө болушубуз керек. И жанагындай агайдын дагы, тренердин дагы өзүнчө жардамчылары бар. Алар дагы кирип, ар бир студентке жардам берип, чтоб эгерде мындан дагы эки аудитория дагы 4-5 аудитория болгондо биз жетишпей алмакпыз балким. Көп окуу борборлорунун эң минусу ушул да. Көбүрөөк студент жыйнайбыз дейт, бирок көзөмөл болбой калат. Баягында негативдүү отзывдар кетет мисалычы. Эми бир негатив отзыв кетсе, уже аркасынан кете берет да. Ошол себептен биз баягындай Кудай буйрса дагы өрчүп дагы чоңойбуз, бирок азырынча ушу эки аудитория менен иштеп турганга атайын багыт койгонбуз. Аз дең, бул жак. Аз, бирок жыйынтыктуу да. Абдан жакшы, машалла, көз тийбесин. Негизи сиздерде окутуу офлайн элеби же онлайнда барбы? Бизде офлайнда да бар, онлайнда да бар. Мисалы ошол эле интернет маркетолог бизде онлайнда да бар. Фронтенд тоже онлайнда бар. UX UI дизайн деген тоже онлайнда бар. Мисалы бизде онлайнда бар, кантип сабак өтөт. Кандай кылса өтөт? Мисалы биякта бир тренер биякта иштеп атат, мынакей. Өзүнүн программасын дайындап жатат. Бул жерде көрсөңүздөр, мынакей биякта интернет маркетолог деген курс өтүп атат, мынакей акырыңыздар. Сүйлөп атат ушул жерде? Онлайн. Бул интрига болгону. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Айзада Жаңгырчиева окшош экен, Азыр үйрөтүп атабы кимдир бирөөгө? Тиге студенттерге үйрөтүп атат. Уже онлайнда бир 30га жакын студент бар. Ошолорду онлайндан үйрөтүп, живой, жандуу үйрөтөт да. Эч кандай дагы мындай жасалма эмес. Видеону коп коюп эле андай кылбайбыз. Онлайн дегенде биз балким Баткенде болобузбу, Россияда болобузбу, кайсы жерде болобузбу? Кайсы жерде болсоңуз, хоть дүйнөнүн аркы бетинен болсоңуз да онлайнга бизге байланышка чыксаңыз болот. Мунун графиктери кандай? Күндө сааты менен байланышып күндө, ооба, саат менен ошол эгер азыр мисалы бул жакта карасаңыздар, бул жак деген азыр эртең менен окуп атса, значит булар Россияга сабак берип атат. Себеби Россиядагы мекендештер көбүнчөсү түнкүсү иштейт экен. Күндүзү бош болот экен эртең менен. Бул менин оюмча Россиядагылар өтөт. Күндүзгүсүндө кечкисинде дагы болот, мисалы түштө бир болот, кечкисин бир болот. Анда уже биздин эле мекендештерге, ушул эле региондогу адамдарга өткөн болот. Көбүнчөсү ушул азыр бизде ошол интернет маркетолог аябай популярный болуп, актуалдуу болуп атат. Онлайн бизнес кылган адамдар көп, чет жактан товар алып, таргет берип, рекламалап сатып, ошол тренингде азыр өтүп жатат. Ошол тренинг бизде өтө актуалдуу азыр дагы. Интернет маркетолог бул эмне кылат? Кандай кесип? Бул кесип азыркы убакта ар бир бизнесменге керек, ар бир бизнес адамдарына керек. Мисалы ал кандай эмне жумуш кылат? 90% киреше ошону зависит этет да, мындайканда көз каранды. Ал кайсыл жерге реклама кылыш керек, ошол товарды кандай кылып бренд кылыш керек, кайсыл сайттарга чыгыш керек, ошонун баардыгын ошол интернет маркетолог адистиги чечет. Мисалы Дордойдо 10 000 сатуучу бар. 10 000 сатуучуга ар бирөөнө интернет маркетолог керек. Ар бирине. Ар бирине. Себеби эмнеге? Алар азыр кардаларды ордунда отуруп эле күтүп атат да. Азыр андай жок уже заман. Мисалы мен деле сиздер мисалы азыр кээ бирки убактарда тамак ашты, кээ бирки кийимдерди онлайн заказ беребиз. Ооба. Техниканын, айтынын өнүгүшү деп ушуну айтсак болот. Кээ бирки орто сайдан келген мисалы биздин Instagram баракчабызда бар. Орто сайдан, Дордойдон келип окуган адамдар, интернет маркетологду окугандар сразу контейнерин жаап онлайнга чыгып кетип атат. Себеби эмнеге? Себеби 50 000, 100 000 контейнерге арендага төлөөчөктү онлайн сатуум жакшы болот деп онлайнга чыгып кеткендер көп, арбын. Складка коюп эле бир жерден место таап алып, ошол жерден эле через интернет сата берет деген. Ооба, себеби через интернет дагы көбүрөөк сатуу болот экен. Кардар сатуучу, сатып алуучу адам аны издебейт. То есть биз кардар издебейбиз, кардар бизнес дейт деп көбүнчөсү Инстаграмдан, сайттан сатып
көп Жумушун жүргүзөт. бизнесин артып, жумушун жүргүзгөндөр толтура. Канат мырза, интернет маркетолог деп коебуз. Кээ бир жерде муну SMM-щик деп коет. SMM ооба. Интернет маркетологдун ичинде эмне кызмат аткарат? SMM бар. SMM'нин ичинде ошол Instagram, Facebook, Target, TikTok, Одноклассник, ВКонтакте, Лалафо, бизнес WhatsApp, Telegram, YouTube мына ушунун баары кирет мында. И биз анын ичинде сайтты жасагандагы нолдон баштап сайт жасаганды үйрөтөбүз. Бул тренингибиз 2 ай жүрөт. Фронтенд деген бар, ал сайттын жеке гана ошол айтишник болом дегендерге сайтты жасаганды үйрөнөт алар. Сайттын ошол элге көрүнгөн эле бетин фронтенд деп айтып атат, фронт деп бетки жагын. Full stack деген бар, ал фронтенд кечиресиз тренингибиз 4 ай. Анда UX UI дизайндагы да бар. Ошол сайттын биринчи дизайн жасаган үйрөтүлөт. Анан ошол сайтты уже иштеткен үйрөтөт. Андан кийинки full stack бул. Full stack бул 6 ай болот. 6 айдын ичинде эмнени үйрөнүп чыгышат? Сайтты нолдон баштап жасап, анын фронтендин да бэкэндин да жасаганды үйрөнөт. Сайттын ички сырткы бетин жасаганды үйрөнөт. Нөлдөн баштап код коюп чыгат экен да? Нолдон баштап. Мындай бүт бар нолдон башташат. Жана анын ичинде 3 айлык кошумча англис тили бар. Жана сиз айтканда кошумча англис тилин да кошуп үйрөтөт. Себеби биздин кээ бирки студенттер чет жактан иштегенге иштейбиз деп окуган келишет. Себеби азыр бизде биздин рынок IT тармагында эми жанданып келатат. Жаштар биздер көбүнчө чет жекке качат, эмнеге аякта акча көп. Мынакей. ITде мисалы бир сайт жасасаң, минимум дегенде бизде Кыргызстанда азыр 15-20 миң. Мисалы. Мобилдик тиркеме жасасаң, андан да көп алышы мүмкүн. Бизде еще мобилдик тиркеме жасаганды үйрөтөбүз. Ал Android разработка деп коет. Аны алдагы 6 ай, анын ичинде да кошумча англис тили бар. Жана дагы баса белгилей кетчү нерсе, бизде бүт ушул тренингдин бар, курстун баары кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде. Жана эле айтканда кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде ооба. Дагы бир өзгөчөлүк, биз ошол Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинен лицензия алганбыз. О, машалла. Лицензия алганбыз. Ал лицензияда биз биздин студенттерге, бүтүрүүчүлөргө 3 тилде кылып сертификат беребиз. То есть ачылып жалма мындай айтканда кээ бирки колледж, кээ бирки университеттер менен деңгээлибиз тең болуп калат. Мисалы азыркы ата-энелер көбүнчөсү балам диплом алсын деп университет тапшырат, бирок 4 жыл окуйт, 4 жылдан кийин эмне кылат? Диплом алат дагы, диплом бир жерде жатат. Өзү баласы Россияга же бир жерге иштегени кетет. Профессия иштебейт. Эгерде андай болуп турган болсо, ата-энелерге айтат элем, ата-энелер бизде дагы диплом бере алабыз. Биз дагы диплом бере алабыз мынакей. Ошон үчүн биз ошол окуу жайды лицензированный кылып ачканбыз. Ачкансыздар. Ооба. Өтө сонун. Негизи Канат мырза, айтсаңыз, жүрө бериңиз. IT курсуна окуу үчүн жаш чектелеби? IT курсуна окуу үчүн жаш чектөө жок. Себеби IT бул мындай айтканда калкып жаткан океан сымал. Кээ бирки жерлерде жаш чектөөлөр болуп турган болсо, бизде ошол ITде жаш чектөө жок. Жок. Наоборот, азыркы жаштар 10 жаштан, 9 жаштан студент балдарын алып келип атат. Ошол эле мисалы мына бул баланы караңыздар. Бул бала бизде медиада иштейт. Ошол силер көрүп жаткан видеонун баарын, моушн дизайнын баарын мына ушул бала жасайт. Жашы 19да. 19дасың? 18. 18де. Машалла. 18деги балдар азыр айылда же болбосо Россияда ушундай болуп жүрөт. Бул баланын жогорку билими жок, мына көрүңүздөрбү? Азыркы заман талабы ушул экен, жогорку билимдүү диплом барбы аны сурабайт. Эмне билесиң деп. Эмне билесиң? Колуңдан эмне келет? Ооба. Негизгиси ошол болуп калды да. Негизгиси ошол болуп калды. Талап ошондой. Азыркы заман талабы ошондой. Мисалы караңыздар, биякта балдар, жаш балдар окутуп, жаш балдардын жаштарын сурап өтсөк, мисалы 20га чыгып чыга элек балдар. 20га чыгып. Жап жаш балдар IT курстарын өтүп окуп атышат. Алишер, салам алейкум. Алишер мырза, ассаламу алейкум. Атын ким? Алишер, жашы? 19 жашта. 19да. Мынакей. Эмнени үйрөнүп атасыздар? Мен бул жакта фронтенд разработчик болуп иштейм. Иштейт, азыркы жакта стажировкада бизде окуу бүткөн. Бүткөн. Ооба. Жакшы. Өтө сонун. Артыңызга кетпедим, мынакей Айтеңир деген бала, мына караңыз. Айтеңир. Жакка келгенби? Айтеңир мырза, кандайсың? Бүт жаш балдар турбайбы? Ооба. Жашы канчада? 16да. 16 жашта. Эмне жумуш кылат бул? Бул бала ошо тоже моушн дизайнер, ошондой анимацияларды, постердерди, видеороликтерди тартып бизде кызмат кылат. Кызмат кылат. Бул адам иштейт бизде.
Машалла. Сон, көз түйесін. Ишіңізге игілік. Рахмат. Сізден де көп нәрсені үйренсе болчудай экен. Буюрса. Төлөмдөр кандай? Негизгиси акча каражаты. Ушул жагын баса кетип айта кетейин. Төлөмдөр бизде атайын кыргыз аудиториясына багытталган, атайын бөлүп төлөсө болот. Мисалы 6 айлык, 3 айлык курстарда главный сиз бизге келгенде курстарды болгону ошол курстун акырына чейин ошол сумманы төлөп бүтсөңүз болот. Бүткөнгө чейин. То есть сертификат алганга чейин. Сертификат алганга чейин төлөп бүтсөңүз болду. Биз азыр Кудай буйрса дагы жакшы бир иштин үстүндө иштеп атабыз. Бир жума, 2 жуманын ичинде бүтүп калат, Кудай буйрса. Эмне алганда лицензия. Мисалы алганда иш банктар менен келишим түзүп атабыз Кудай буйрса. Чтоб биздин аякта эч кандай процент деген нерсе жок. Биздин студенттер барат дагы банкка катталат дагы. Ал жерден өзүнүн ошол бөлүп төлөө каражатын банк 1 жылга же 2 жылга созуп берет. Сонун болот го. Ошондой үстүндө иштеп атабыз, что биздин кыргыз жаштар азыркы көбүнчөсү региондон келген жаштарда мынчалык суммада акча жок. Биз түшүнөбүз. Ошол себептен ушул жагатын караган, что биздин студенттер балким окууну бүтүп иштеп атып дагы балким төлөп коет. Туура. Же болбосо окуп атып дагы ишке киргендер бар, алар дагы төлөп коюшу мүмкүн. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү акырын карап ишке ашырып атабыз, Кудай буйрса. Төлөмдөр кандай? Кайсы курс канча сом? Айына? Интернет-маркетолог мында ошол мен айткан өткөн SMM, ошол сайттарды, ютубтарды үйрөнгөн. Бул 2 ай болот. 2 айга 25 000 сом. 2 айга 25 000 сом. 2 айга 25 000 сом. Бирок айтышы мүмкүн кымбат деп. Жок. Бул азыркы убакта силер 25 000 бергенден кийин силер сразу дароо жумушка киргенге бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Башка жумушта өзүнүн бизнесин баштап кеткенге же кандайдыр бир ишти баштап кеткенге толук мүмкүнчүлүк бар. Бул бир мүмкүнчүлүк. Экинчи мүмкүнчүлүк көп бизнесмендер азыркы убакта интернет-маркетологторго муктаж. Да. Ошол себептен биз айтабыз, биз жакшы окусаңыздар, биздин талап менен кетсеңиздер, сиздер сөзсүз түрдө жумушка орношосуздар деп. Жумуш табыш оңой. Жумуш табыш оңой. Анан азыр көп эле ошо кымбат, баасы сураганда мындай экен, тиндей экен деши мүмкүн. Бирок бир нерсени баса да айткым келип атат. Бир айдын ичинде өзү биз региондо болобузбу, каякта болбойбуз, кыргыз эли кандай десем мындай тойго, тиги буга, аш казан менен баш казанды алмаштырып койгонбуз да. Да. Баарыбыз эле аш казанга сала берип, башта эчтеке жок койгон. Биз билимге десек, көбү акча кымбат экен дейт. Эмне үчүн анда той топуларга, тиги буларга акчаны оңой табышат, карызга болсо да. Андан көрө келгиле, окугула, өнүккүлө. Ары карай кетсек, биздин фронт-энд курсубуз бул 4 ай, айына 10 000ден. Full stack курсубуз бул 6 ай, кошумча англис тили менен, ал айына 12 000ден. Мобилдик тиркемелерди, ошол эле Насаат Медиа, Элсом, ушундай мобилдик тиркемелер жасагыңыз келсе, ал уже ал дагы 6 ай болот, кошумча англис тили менен ал айына 12 000 сом, ал дагы. Бир айына 12 000 сом. Ушул төлөмдөрдүн тегерегинде келип сүйлөшүп, келип бизде ошол атайын өзүндө мындай баа түзүмдөр да болот. Кээ бирде скидка алабыз жагдайына жараша. Кээ бирөөнүкүн бөлүп төлөйбүз десе, хорошо деп узартып беребиз. Жагдайына жараша баардык мүмкүнчүлүктөр каралган. Сонун. Аябай сонун окуу жайды, академияны уюштурупсуз. Бул нерсени өзүңүз эле уюштурдуңузбу же бир партнерлоруңуз барбы? Сизге жардам берген партнерубуз бар. Ал партнерубуз Оштон болот, Курманбек Жоошбаев деген. Кудай буйрса, ошол экөөбүз ушуну түзгөнбүз. Нолдон баштап, эч ким бизге жардам берген эмес. Ал киши дагы өзүнүн жеке тренингтери бар бизнес боюнча. Жашы ошо бизден 1 жаш улуу, 25-26-та. Ошол экөөбүз негиздегенбиз. Экөөңүз негиздегенсиздер. Бүгүнкү күндө канча студент окуп атат? Данный момент офлайн и онлайн. Офлайн, онлайн 150дөй студент окуп атат. Буюрса. 150дөй студент окуп атат, машалла. Кыргызстанды буюрса, мындан бир IT мекени кылалы деген ниетибиз бар, Кудай буюрса. Машалла. Дүйнөнү ушул жерде туруп башкаралы, баардыгыбыз айтыштык бололу, Буюрса. Ошол күнгө жетели, ишиңизге ийгилик. Мен буюрса жаңылыктар болсо да келип турам.
Албетте. кээ бир курстарды өзүнчө көрсөтүп турганга да аракет кылабыз. Жарайт. Балким бул жаатта чогуу чаран иштейбиз дегендей. Кыскасы элге ыңгайлуу болсун, жаштарга ыңгайлуу болсун, жаштар окусун, өнүксүн, ушул тармактын чыныгы адиси болсун. Чоң рахмат. Амандыкта учурашабыз, сизге рахмат. Макул менеңиз. Салам алейкум. Урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, мен кайттым. Бүгүн сиздерге Motion Web IT Академиясы тууралуу маалымат берип көрсөттүм. Колдон келишинче айтып бергенге аракет кылдык. Мага жардамга бул IT Академиянын түзүүчүсүнүн бири Канат мырза жардам берди. Келе бериңиздер. Дал ушул жерде Турусбеков көчөсүндө Elite House зданиясынын 3-кабат.